Замирбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Көчөрбаев. Кечиресиз. Биздин Элик медиа сайтына кирип, түз эфирде кошулсаңыздар болот. Ар кандай бүгүнкү ушул тилектештик маршына карата суроолоруңуздар болсо, ой пикир болсо жазсаңыздар болот. Түз эфирде мынакей Улан Үсөйүн жана Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин төрагасы Замирбек Көчөрбаев агабыз жооп берет. Эми ушул суроону биринчи сизден эле баштасам, Улан мырза. Деги эле ушул марш башталган, тилектештик маршы башталгандан баштап эле сөз болуп атат, ошо феминисттер катышып атат дегенчи. Деги эле феминист деген сөз эмне? Феминист деген түшүнүк эмне? Биринчи феминисттер катышып атат десе, мына чөчүп коркуну керек. Бул болсо ошо аял укуктары үчүн, негизи тең укуктуулук үчүн башталган кыймыл. Бирок эми ар бир моюнда ар бир жерде ар кандай интерпретация болот, кабыл алынбак. Ар бир ой жүргүзгөнгө жараша, чөйрөсүнө жараша кабыл алынат. Бул феминисттик көз караш, бул өйрө убакта аял заттын ошо тең укуктуулук боюнча күрөшүү кыймылынан келип чыккан. Эркек мырзалар болсо, эми бул профеминисттик көз карашта болгон. Бул профеминисттик ошол ойго биз тилектешпиз деген себептен болуш керек, тең укуктуулук болуш керек деген ойдо. Демек жөнөкөй эле ошол тең укуктуулук деген эле түшүндүрмөнү берет экен да. Баягы элдин айтуусу боюнча, социалдык тармактарда жазылган боюнча феминист деген түшүнүк бул денемди каалагандай колдоном деген дагы бир түшүнүк пайда болуптур да. Ошого кандай дейсиз? Сиз алым нерсени азыр баягы трансформация деп коет, баягы маалыматты башкача мынта бергенди көп калды. Бул андай нерсе эмес. Бул жерде жаңы эле ал сиз айтып аткан нерсеңиз бүгүнкү акцияда болуп аткан трансформаттардын негизин айтып атасыз. Бул жерде ар кандай эркин аянтчы болду, ошол ойлорун айтууга. Бул жерде ар кандай катмарлар, ар кандай үмүттөгү адамдар чыкты. Бул жерде эми бул аянтчы марш болгондуктан мен аны эч ким анан мыйзамга каршы келгенин мен эч ким тыюу салбайт. Бул анын бул кандай жазат, кандай чыгат, мыйзамда тыюу жок да. Бул жерде феминист көз караштарда мен сагам деген нерсени ар бир адам бул баягы ал сиздер айткан бул болсо ошол адам өзүнүн денесине өзүнө адам ээлик кылыш керек да. Бул адам өзүнүн тандоосу менен, өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн сүйүүсү менен чечим чыгарыш керек да. Демек укугун толук кандуу пайдаланыш керек деген сөз. Кандуу пайдаланыш керек деген сөз. Аны болсо ошол эми ар ким анын интерпретация нерсе бар, ар ким андай кабыл алат да. Бул эми адамдын өзүнө жараша. Адамдын кабыл алуусуна деңгээлине жараша кабыл алат. Эми Замирбек аке, сизге суроо узатайын. Ошол бүгүн сиз дагы аянтта жүрдүңүз. Ага чейин айтылат эле ошо 40 чоро барып, кандайдыр бир ушул маршка, тилектештик айымдардын чыккан маршына каршы турушат экен. Бизге каршы бизге уруксат беришкен жок. Эмнеге уруксат беришкен жок? Бизге уруксат бербеген себеби баягы ортодо феминисттер менен ушундай бир чыкышуунун ортосунда келишпестик жаралып, баягы бир жаман маселеге айланып. Демек силерди тыюу салды, чыкканга ошол. Бизде чыккан Бишкек медиасы тыюу салды атайын. Андан тышкары тиешелүү мамлекеттик органдар дагы ошо бизге карата баягы күч колдоонун баарын айтып себептеген биздин укугубуз баягы укугубузда Бишкек медиасы макулдугу жоктугун айтып эскертишти. Ошондон улам биз бардык өзүбүздүн балдарыбызды айтып токтотуп, бул иш чараны токтоттук. Бирок ошондой болсо дагы баягы майрамдык маанай дагы бул жерде экинчи маселеде туруп калды. Себеп дегенде ошол эле феминисттик топтор атайын 8 мартты пайдаланып өздөрүнүн максатына жетүү аракеттерин көрүп, ошол күндү тандашкан экен. Бул жагынан утуш аларкы болду. Себеп дегенде биз деле кыргыз чоролору же болбосо кыргыз жигиттери 8 мартта жалпы кыргыз аял заты же болбосо апаларыбызды, эже карындаштарыбызды майрамдык маанай болуп атса, алардын маанайын түшүрүп мындай радикалдуу шарттарга тескери нерсе жаза албайт болчу. Муну билишип туруп, ошол феминист топтор ушуну атайын уюштурганда 8 мартта уюштурган. Эмесе 360 күндүн ар кайсы үлкөн кааласа болот да. Бул биринчиси. Бирок ошондой болсо дагы биз бүгүн баягы маанайды түшүрбөйүн деп Чоролор площадка барып, аянтка барып, 200-300ге жакын роза гүлдөрдү алып алып, ар өткөн аял затын баардыгын куттуктап, баягы маанайларын көтөрүп ушундай иш-чара акция өткөздүк. Демек сиздердин баягы максатты ачыктай кетели бул жердечи тең укуктуулукка каршы эмессиздерби? Же каршысыздарбы? Деги эле кыймыл эмнеге каршы, айымдардын жана эмнесине каршы эмес? Мындай да
Улан мырза азыр айтып кетпеди баягы феминисттик топтор деп аял заттын укугу мен бул жагында бул башка маселе. А бирок ошол эле маселени ушул эле сөздү пайдаланып айрым арасында башка дагы уюмдар жүрөт. Өздөрүнүн баягы батыштын идеологиясын же болбосо ачык айтыш керек, ошол жактан каржыланган уюмдар жүрөт. Ошол өздөрүнүн идеологиясын Кыргызстанга жайылтыш үчүн, ошол кыргыз каада салтын, үрп адатын, ар намысын тебелеш үчүн, ошону жокко чыгарыш үчүн ушундай уюмдар арасында жүрөт да. Мына мен бүгүнкү чыккан немелерди көрсөңүзчү, бул жерде деп жазып жүрөт. Менин денем менин ишим дейт. Мына эркек бала көтөрүп турат. Мына эркек бала көтөрүп турат. Менин денем менин ишим дейт. Мунун денесин кааганга бере берет да бул балачы демек. И анын иши. Бул эмне деген сөз? Дагы бир жерде бар. Горжусь, что я транс дейт. Мына ушулар чыкты да бүгүн. Анан ушуларга анан Курманжан Даткабыз энебиздин сүрөтүн алып алып биздин тандоо деп. Мен түшүнгөн жокмун. Демек сиз мындай аянтка чыккан айымдардан мындай күткөн эмес белеңиз. Жок, биз күткөнбүз, ушундай болорун биз күткөнбүз. Ошон үчүн биз алдын ала бишкек мэриясына эскертип, биз ушул жүрүштү токтотору деген аракеттерди кылдык да. Бирок ошентсе дагы бизге баягы мамлекеттик органдар, мэриялар айтып атпайбы, уруксат бербей бизге. Кайра бизге түшүндүрүү иштери жүргүзүп атпайбы, алар чыкпайт, андай сөздөр болбойт. Бул жерде жөн гана балдар чакалысы менен ээрчитип алып, баягы адам аялдардын укуктарын коргойбуз деп, баягы педофилдер боюнча жана мемелер боюнча бул маселелерди көтөрөбүз деп чыгышат деген. А бүгүн эмне болду? Бүгүн биз эле эмес. Мамлекеттик бийлик, мамлекеттик органдар да азыр ушу мен ойлойм мындай шоковый состояниеда болуп жатат болуш керек деп. Сиз көрүп алып. Улан мырза, сиз ушул пикирге кандай кошуласыз? Кошуласызбы, кошулбайсызбы ушул пикирге? Мисалы картинкалар көтөрүп мына жаңы эле Замир мырза көрсөткөн, менин денем мен каалагандай, мен сөз башында айтып кеттим эле. Жооп бердиңиз туура, бирок ушул туура нукта баратпы? Туура нукта деген бул жерде бар контекст, журналистикада бар, контексттен бөлүп алып, мисалы саясатчылар сүйлөгөндөн коркуп калдымы, бөлүп алып эле чыгарып коюшат. Биздики түз эфирге болуп атканына байланыштуу эч кандай коркунуч жок, кандай айтсаңыз ошондой. Эч коркунуч жок. Контексттен бөлүп алып айтат, мен аны айткан жокмун. Контексттен бөлүп алып, маалыматты бурмалашат да, Мен бул жерде чынында ал сүрөттөр чыкты экен. Бул эми эркин аягынча болду. Бул тең укуктуу өлкөдө адамдар кайсыл убакытта айтат, чам ушул мүмкүнчүлүк түзүлгөндө айтат. Буга чейин мүмкүнчүлүк болгон эмес. Тең укуктуу аята түзүлдү. Анан менин кызыктуу нерсе болуп атат да, феминист десе, аларды душман көрүп аткандай эле ойдойт болсо да, бул жер эле тең укуктуу үчүн кыймыл да. Анан сиз аларды коркконбуз, ушул күндү тандап алыптыр деп. Негизинен 8-марттын пайда болушу өзү бул 162 жыл мурун ошол Нью-Йоркто, Манхэттенда, Нью-Йорк башталганда ошол жанагы тикмечилер өзүнүн ошол маселесин көтөрүп чыккандан кийин муну 1913-жылы ушуну кабыл алышкан баягы аялдар ошол 8-март күнү муну кандай десем, мындай маселесин айта турчу күнгө айланышкан да, маселе айта турчу күнгө айланган. Андан кийин бул көйгөйүн айта турчу эң ошол тең укуктуулук боюнча, ошол маселелер боюнча. Андан кийин убакыт өткөндөн кийин бул азыр карасаңар, Гуглга кирип карасаңар, бул кайсыл өлкөлөрдө кызылдады, кайсыл өлкөлөрдө майрамдалат десе, бул кымш өлкөлөрүндө майрамдалат, кызылдады жана бул жакынкы бул Африка өлкөлөрүндө. Муну майрам кылып киргизген бул кийин өзүн жоготу деген нерсе да, бул тең укуктуулук боюнча негизи маселе көтөрүлгөн бул майрам күн да. Анан бул майрамда бул ошо солидарность деп чыгып атпайбы, ошо тектештик деп ошол тең укуктуулук боюнча да. Анан ал жерде чыгып аткандай кыскасы ашкере болуп кеткен жокпу бүгүнкү көз карашыңыз? Эми ашкере болуп кетти деген нерседен эми ал адамдардын өзүнүн биринчиден мен айтам, бул Кыргыз өлкөсү бул укуктуу өлкө. Бизде бул багат нерсе мыйзам менен колдонгон. Кечээ жаңы жазышты ошо мээри уруксат бергендерин туура эмес десе, эгер мыйзамды буза турган болсо сотко беребиз деп мээри жазды. Бирок кайсыл мыйзам деңгээли эгер мыйзам бузула турган болсо, анда мыйзамдын алдында жооп бериш керек. Эгер мыйзамды бузмады, анда биз эч нерсе кыла албайбыз. Адам мыйзамды сүйлөйт, өзү айтып атпайбы, биз мыйзамдан чыга албайбыз. Мыйзам значит уруксат берди, анда биз эч нерсе дей албайбыз. А мыйзамга каршы келип бул туура эмес. Азыр ой толуп атканда феминисттик деген бул кайсы бир экстремисттик топто эле ой калып калды. Андай эмес да, бул жөн эле тең укуктуулук үчүн. А бул тең укуктуу деп айта алабызбы Азырбайжандан? Айта албайбыз. Себеп дегенде биздин кошуналарыбызда, биздин туугандарыбызда, биздин ошол башка аймактарда андай мен региондо иштейбиз да, ошол жерде укук бузуулардан көрөбүз. Мисалы мен акыркы убактарда мен иштеген ошол аймактарда иштеп, ошол аябай мындай сезимтал болуп калдым ушул тармакта. Себеп дегенде мына маселе чоң да. Биз азыр баягы сүттүн үстүндө каймактай отурабыз да, бирок
астында эмне болуп аткандыгы тууралуу эч нерсе болбойт. Бул эми мен кошулбайм да бул нерсегечи. Сен айтпайсың, ал жерден башка бир бурмалоо дегендей маанилерди келтирип атасың да. Бүгүнкү болгон нерсеңичи. Мындай да жүрүштүн максатын ошол колунда көтөргөн жанагы жазуулары, сүрөттөрү аныктайт да максатын. Эмне максатта чыгып атат, эмне эгер ошол жүрүштү алдын ала макулдашылгандан кийин ошол жерде уюштуруучулар ошонун болгон башынан аягына чейин жооп берет. Бул мыйзамда каралган. Көзөмөлдөп туруш керек. Көзөмөлдөп туруш керек. Анан случайно кошулуп кетти, случайно көтөрүп алыптыр деген бул туура эмес. Мына случайно деп эч ким айтпай эле. Бул жерде да мына, бул жерде караңыз. Эч ким случайно айтпай эле. Мына караңыз, бул жерде биз болбосок ким дейт да, анан эки кыз бул жерде кучакташып турат. Биз деген мында 3-4 жыл мурун Лабрис ЛГБТ деген уюмдар уюштуруп атайын бир үйлөнүү үлпөттө оюнуштурган, ошол жерде эки жигит үйлөнүп аткан, эки кыз үйлөнүп аткан жеринен үстүнөн конок болуп биз түшүп барып, ошону токтотуп, үйлөнүү үлпөтү жокко чыгарганбыз да. Мына 4 жыл мурун ал боюнча бизге иш козголгон. Алигиче ошол иш аягына чыга элек. Эгерде бүгүн биз ошо кыргыз эли ушундайга баягы көз жумуп, ушундайга көңүл бурбасак, эртең биздин балдарыбыз каяка барат? Эртең биздин менин балам эртең бир баланы кучактап келсе мен кантип кабыл алам ошону? Же мен кызым бир кызды ээрчитип келсе, апа, ата, ошо кечирип койгула, ушуну жакшы көрүп калдым десе. Мына биз ошого баратабыз. Мына булар ошого алып баратат. Айтайын. Мына ошонун башында туруп атат ушулар. Мына эми мына бул жүрүштүн максаты ушул. Мына мен асмандан алган жокмун. Мен бүгүнкү көтөрүп чыккан алар нерсесине таянып айтып атам. Анан бул жерде айтып атат. Чай кой баа дейт келинге. Сен укугуң жок дейт. Сен келин болуп барсаң, сен кул болуп калган экенсиң да. Биздин каада салтыбыз, үрп адатыбыз деген бар да. Бул каада салт, үрп адат деген бүгүн эле пайда болуп калган жок. Бул деген 10 кылымда, 20 кылымда, кыргыздан бери канча кылымда келип калып танып калган каада салтты бүгүн. Буга талкалайсып атат да, талкалайсып атат. Мына эртең булар айтты сен мына Кудай буйрса үйлөнүп келинди болосуң. Келиниң сага чай койбойм десе сен макулсуң ошого? Макулсуңбу сен айт мына мен түшүнбөйм. Мескеси сонун жооп берем аны. Сиз азыр эмоцияга алдыңыз. Жок, эмоцияга алдым жок. Мен просто буюп атам. Мен бүгүнкү көргөн нерсени, бүгүнкү жүрүштү көрүп алып мен чыдабай жатам да. Жанагы мен айтам да, мына мен муфтиятка кайрылгам. Сиздер мындай эме убакыт мындай сөздү бөлүштүрүп берсең жакшы болот. Муфтиятка кайрылгам. Менин оюм айтып коет. Мен бул муфтиятка кайрылгам. Мен таң калам жана намаз окуп, анан баягы мындай акыл сынып сүйлөп аткандарына мен таң калам да. Бүгүн келбейт беле анда площадька ошолор. Мына моундай болуп атат деп. Анан анакибиз ар жакта жүрөт, ана азыр мага жазышып атат. Биз билбей калдык, биз тигинтип калдык, мынтип калдык дечи. Биз билгенбиз, мына телеканалдардан айтылган, муфтиятка кабар бергенбиз. Церковь мына өзүм алып барып берген. Эч кандай эме жок. Демек, мен ойлоп атам, Кыргызстанда баардыгы кыр чорого эле керекпи? Биздин каада салт, үрп адат, улуттук балоктарды коргош биз үчүн эле деген нерсе келет да. Келиңиз эми чын эле эки тараптын тең оюну кабыл. Сиздики оюңуз кандай? Мисалы, кошуласызбы Замир мырзанын сөзүнө? Чындап эле улутубузду жоготобузбу ушундай жүрүштөрдүн аркасынан? Же ал жөн эле светти көркө болгондуктан биз дагы ошол нерседен баягы артта калбай ошол жолдо жүрүшүбүз керекпи? Кандай дейсиз? Бул жерде маселе мындай нерсе бар да. Ал жүрүштөр менен же болбосо башка менен биз өзгөрүп кетебиз. Анан биз жоголуп кетебиз деген нерсе бар. Промислеп нерсе ойлойм. Себеп дегенде ар бирөөнүн акылы бар, өзүнүн башы бар дегенде ар бирөө чечим чыгарат. Анан бул жерде азыр жол айткан эмоцияга алдырдын кереги жок. Анан азыр айтып аткан нерсе менин кызым кыз менен келсем болот. Тиги бала менен келсем болот дейт. Ал ошол нерсеге азыр барып эле бул тема бул азыр бул мындай маселе болуп атат да. Бул 8-март тең укуктуулук жөнүндө болбой эле бул жер азыр болсо жанагы ЛГБТ жөнүндө сөз башталып ошого такап атасыздар. Сиздер да ошол менен башталды. Ошону көтөрүп чыгасың жагы дейсиң. Ошону көтөрүп чыгасың. Сийлеп алайын. Оюну калып бул улам мырзагында. Анан бул жерде мындай нерсе бар да. Муну тарыхында терең караш керек да. Мен айтпайм, алар баягы чыгып атканда бул анан өзү кайсы жерде мыйзам бузуп бар экен көрсөтөт. Кыргызстанда ушундай чыкпаш керек деген мыйзам бар экен. Бул экинчи нерсе, бул адамдар эмнеге чыгып атышат ушундай нерседе себеп дегенде силерден корккондон ушундай мүмкүнчүлүктү пайдаланып да себеп силер жанагынтип өздөрү эч кимге көрүнбөй өз оокатын кылып атса көчөгө чыгып сүйлөп атсаңар анан ошондон бери эч кимге көрмөй өздөрү бири менен жашай берсе эркек менен мен түшүнбөй жокмун азыр айтсаңыз өздөрү көрүнбөй деген сөздү айтып өздөрү
Siz aytып жаңа сиздин сөзүңүздү айтып атам. Сиз үстүнөн кирип бардык дедиңиз да, бирөөлөргө. Ооба. Үйлөнүп атыптыр, эки эркек менен эки эркек үйлөнүп атыптыр, эки кыз үйлөнүп атыптыр, үстүнөн чыктык, токтоттук. Бул нерсени токтоттук дегенде баардык нерсе Кыргызстан өлкө болгондон мыйзам чегинде болуш керек. Муну мыйзам контролдош керек да. А сиз болсо айтасыз, бизде мыйзамда мамлекет иш керек, силер иштей кеткесине 40 жолу иштейли депчи, 40 жолу иш алып барат дейбиз депчи. Себеп дегенде мамлекетте мыйзам бар да, бул экинчи нерсе. Үчүнчү нерсе сиздердин жана алып барган 40 жолу ишинин көбүнчө эледен билебиз. Сойку каналга чыккандан билебиз, мисалычы. Ал себеби эле алар күнөөгө барып жатып зар күйүп коюшат да. Баары жүйүп коебуз да. Эмне ал кыздар кайсы эмнеден келип чыгышы мүмкүн? Балким ар кандай ситуациялар бар, ар жактан карашыбыз керек да. А мен болсо азыр экранда көрүп отурганда айтышым мүмкүн, мен андан эле ушулар колдоп, пропаганда кылган адам дешим мүмкүн, бирок мен күйөм да, ар бир адамдын бул укугу терең керек да. Ар бир адам бул жана айтып атпайсыз, бул транс деп атасыз, же болбосо гей деп атасыз да. ЛГБТ өкүлдөр деп атасыз. Ал эмне өзү каалоосу менен болуп калыптыр. Ошол суроого жооп берип коймокчу. Ал ошондой баардык тастыкталган каалоосу менен эле болуп эле, мисалы бирөө менен мен мисалы транс менен дос болсом, мен транс болуп кетпейм дешип атат. Же болбосо мен бир гей менен дос болсом, дос болуп ал гей болуп кетпейм да. Бул деген табигый нерсе болот. Демек сиздин баягы оюңуз ошолорго толук кандуу эркиндик берип коюшубуз керек да Кыргызстанда. Кыргызстанда эркиндик эмес, бул эркиндик бар Кыргызстандачы. Бул мыйзамда бар, ал адамдардын эч ким. Жок, сиз айтып атпайсызбы, мына Кырчырөөгө окшогон коомдор ошо тыюу салып жанагындай басмырлап атат дегендейчи. Басмырлап атканда бул жерден болуп атпайбы? Бул нерседе эгер ачыкча кетсе, мисалы мен айтып атам, бул адам алар жашаганга толук укугу бар Кыргызстанда. Мыйзам аны чектебейт. Бирок Замир мырза айткандай, бизде бир пол менен бир пол турмуш курууга болбойт да. Бирок мыйзам ошондой да, мыйзам кабыл алып, мыйзам ушундай. Андай, значит, турмуш куруп атабы, мыйзамды ишке ашыруучулар, булар кызматкерлер ишке ашырып ошолорду барып жабыш керек да. Жок. Ким эле баягы мыйзамды өкөбүз, мыйзамдуулук дегенде ар бир нерсе бул конституция жана кодекстерге таянышыбыз керек да. Баардык мыйзамдан көчөдөн эле мисалы аткан нерсем бар да, мен азыр жаңы эле айтып кетпедим, бизде азыр жаңы сөз болду да, Илон Маск жөнүндө сөз болду, дүйнө жөнүндө сөз болду. Дүйнө башкандыктан гармонияда бир бири менен түшүнүү менен жашап атабыз. Биз болсо бирөө жашасо дагы эле биригишип жүрөбүз. Бул мынтип атат, тигинтип атат, тигинтип койду, бул мынтип койду депчи. Ошон үчүн мен айтып атам баягы бул күн башын таркын өзөң чыгып тең укуктуулук үчүн башталган күн. Тең укуктуулук үчүн чыгышты. Анан уюштуруучу жана феминисттик топ болду ички. Алардын өзү ошондой уюштуруучу себеп дегенде бүгүн ыйлашты өздөрүн ошо зордук зомбулук көргөндөр сүйлөштү, ыйлашты. Анын баары менин да карындашым бар, менин да эжем бар, менин да бир туугандарым бар. Мен каалабайм Кыргызстанда ошондой бир укук деген ишти. Анан чай деп атпайбы? Чай маселеси бул эми сыйырман гармония болсо нормалдуу нерсе. А бирок бизде таңуу болуп атпайбы? Кыйын болуп атпайбы? Сен келдиңби, значит, сен оокат кылышың керек. Сен келдиңби, кызмат кылышың керек. Биз ошону осознанно деп коет, акыл эс менен ошол келин түшүнүш керек, что ошол мага жагат, ошол мен каалайм, ошол үчүн мен турмуш куруп атам деп кааласа тамак жасабайт, чай куйбайт, кез жуйбайт, ал өзүнүн иши деген. Кааласа эмес, мындай болуп атат да, биз качанга чейин салып кадасал, макул экөөбүз чогуу ишинде сүйлөшүп жүргөн. Бирок азыр заманда мисалы ким кир жууп атат болду? Идишти ким жууп атат? Жууат. Тамакты мисалы сиз канча жол үйүңүздө жеп атасыз, мисалы көчөдө жүрүп, ичте кафеде жейсиз да. Ошондой жаңы нерсени колдонуп, басымды бөлүктү биз сен тамак жасап бербей койдуң, сен чай куюп бербей койдуң, сен кызмат кылбай койдуң эмес. Керек болсо кызмат чал берейин. Жандан кийин болсо керек болсо мамиле чын жүрөксүн, анан башка мүмкүнчүлүктөр пайдаланам, билим алалы, дүйнөнү таанайлы, дүйнө кыдыралы. А биз болсо мындай атат да, бир жерде казанда кайнап атабыз да, сен митпей койдуң, бытабукка деген нерсе бар да, быта койду, сен чай куюп бербей койдуң, сен тиңиптен. Дүйнөдө андан башка толтура нерсе бар. Бизде Илон Маск айтып атат, жер талкаланып кетсе дейт, адамдар калбай калат экен. Ошол үчүн биз Марска көчүп баралы деп атат. А биз болсо жүрөбүз, сен чай куюп бербей койдуң, сен тиңиппей койдуң. Ал десе адам чын жүрөгү менен каалоосу менен болуш керек. А бизде сиз азыр алгыңыз келбейт моюңузга, бирок келин болуп барганда таңылуу болуп атпайбы? Келин оокат кылыш керек. Эмнеге келин экен? Келин 3 ай төбө боюнда болбой койсун, эмне деп айтат? Чото бул келин оорулууга эмне башка кыз жок калып турат. Ушундай нерсе. Келин аял күйөөсү таштап кетсе, урушуп кетсе деле эмне болот? Айтат. Түшүнүктүү. Эмне аял күнөөлүү, аялын айынан болду да, аял ушинтти да. Эмне үчүн баарына эле аял күнөөлүү болуш керек? Биз анан 8-март күнү эле баарыбыз эле аялдардын үйүндө, аялдар укмуш, аялдар кыйын деп мактап каласыздар. Эмне үчүн ошол убакта маселе мындайда кыргыз эли башынан эле баягы аялдарды куугунтуктап же болбосо кандайдыр басмырлап келген эмес. Кыргыз эли аялдарды колуна көтөрүп келген.
буларды мындай эмне себептен ошо Курманжан датка энебиз Жоқ, сіз мындай ата-бабабыздың сақтаған аман болдығы біз Замиржан ойыны қала, ана сізге. мындай да сен мыйзам жөнүндө айттың. Мыйзамды бүгүн ким жазып атат? Кимдер таанып атат? Бизге белгилүү. Ким жазып атат? Ошол эле сырттан каржыланган бейөкмөт уюмдар жазып атат. Өздөрүнө тууралап жазып берип, биздин жана 120 депутатка берип коет, а 120 депутат окубай туруп кабыл алып атат. Мына азыр көрүп атабыз ошол кабыл алган мыйзамдар кайра иштеп чыгып атат. 2017-жылы кабыл алган. Мына ошол мыйзамдардын аягында ушул жүрүш экөө чогуу. Атайын ошондой мыйзамдарды алдын ала булар кабыл алдырат, мажбурлап, жана айтып акча кызыктырып, ар кандай жолдор менен. Анан кийин ошол мыйзамга тууралап туруп, анан бул жагынан мындай иштерди жазып атат да. Эми мен айтып коеюн деп атам. Бирок Конституциядан дагы, Конституцияга ылайык жазылган мыйзамдардан дагы Кыргыздын илгертен келаткан каада салты, үрп адаты, маданияты, улуттук балыктар жогору турат. Буларды өзгөртпөш керек, өзгөртүлбөйт да бул. Биз ошону ыйык сактап, кийинки урпактарга өткөзүп беришибиз керек. Эгер кыргыз улуту сакталсын десек, кыргыз эли сакталсын десек. А эгерде азыркы мыйзамдар менен жашай турган болсок, анда мунун келечеги кыргыз элинин келечеги Уларыбыз айткандай, коомду алмашып атат да, заманбап болуп бара жатат. Анан обот эле баягындай кыргыздыкы деп эле улутчулдукка басым жасай берсек, таптакыр эле баягы ие берсе, ар бир нерсе сынат акыры, ошондойго мындай да кээ бир улуттар бар да, мындай. Бул улуттарды же элди талкалап жок кылыш кыйын да. Курал менен мисалы анткени мындай духу бар элдер кыргызга окшогон. А ошолорду мындай атайын бир жөөттөрдүн ыкмалары бар да, ачык айткандачы. Ошондой жолдор менен талкалайт. Алар эмне кылат? Алардын жаштардын аң сезимин талкалайт биринчи. Мына ошонун бири улам аң сезимин талкалаган болот. Кандай жигиттер болгон? Кыргыз деп ак калпак майрамын көтөрүп жүргөн жигиттердин бири мына. Эмне деп сүйлөп атат азыр. Анан ошондой билимсиздик жанагы атайын жанагы билим берүү тармагын талкалайт. Билимсиз адамдар кайга барат? Ар бир нерселерди ээрчит. Жана айтып акча менен атайын аздырат. Атайын биздин абалды пайдаланат. Биздин абал Кыргызстанда болуп жаткан ошол бир мындай жумушсуздуктун абалын пайдаланат. Эмне себептен ошо кыздар, айымдар 40 жыл десе бир калтырап титирип коркуп кетет. Нерсеси бар ошонун? Сиз коркуп кетесизби? Жок, корккон айымдар бар, чындыгында. Мисалы 40 жыл келет, кечээден бери социалдык тармактарда ошо маршрутты жүргүзбөйт экен, отурбайт экен, 40 жыл келет экен деген бир коркунуч сезимдер болот да. Эмне себептен болот? Жок, билбейм, биз дагы мыйзам сыйлаган адамбыз. Мен жана башында айтпадымбы? Мыйзам коркуп кереги жок. Кимдер коркот? Эч ким коркпойт бизден. Бизди эч ким коркпойт. Бизди баягы сыйлаганда коркушу мүмкүн. Булар туура кылып атат деп. Баягы өзүнүн анан биз бир коркутуп, уруп сабап бир нерсе кылып аткан жокпуз. Эртең мыйзам астында биз да жооп берип калабыз андай кылатын болсо. Мына бүгүн эмне турам эс кылдык? Мына аялдардын баардыгын баягы гүлдөрдү белекке кылып, көчөдөгү аялдарды баарын сыйладык. Бул жаман нерсеби? Бул эми бир күн тескерисинче ошо кыргыз айымдары кандайдыр бир нерсеге муктаж болсо, бизге кайрылса биз колдойбуз аларды. Кандайдыр бир нерсеге муктаж болсо, биз колдойбуз. Ал эми жанагы башка жанагы чет өлкөлөрдө болуп аткан кандайдыр бир балдардын туура эмес иштери болуп атпайбы? Ошого бизди көбүнчө баягы алмаштырып алышат да. Ал биз эмес. Андай Москвада же болбосо башка өлкөлөрдө жасап жаткан аракеттер биздин аракет эмес. Биз бул жерде мыйзамдын негизинде иштери алып барып атабыз. Рахмат. Бүгүнкү ошо иш-чарада аятта болгон жүрүштө Улан мырза биз мурдараак баягы Кыргызстанга өзүнүн ыры менен баягы чечинип кийинип чыгып ырдаган ыры менен Зере деген кыз таанымал болду. Аны баардыгыбыз билебиз. Зере дагы чыкты. Ошол Зереге көз карашыңыз кандай? Ошол туура нерсе жазап атабы же ал дагы өзүнүн укугу каалашынча, чечимсин каалашынча ырдасын дейсизби? Биринчиден, андан сизден кечирим сурайм, бирок журналисттин мындай суроосу өзү эле туура эмес элек, себеби дегенде чечимсин деп, жабырсың деп. Жок, ал баардык кыздар ошондой активдүү түрдө кыздар биринчи нерсе мен бул жөнүндө оюмду айткам. Мен Зерени абдан сыйлайм. Зере азамат кыз. Анткени Кыргызстанда бир нече уюмдар, бир нече адамдар кылбаган маселени бир эле менен көрсөтүп койду. Анан бир эле маселени көрсөтүп койду. Бул маселени бул бир эле ыр менен көрсөтүп койду. Мындай эки бар, мындай ошо маселени көзгө сайып айта турган эч ким болгон эмес да. Ошон үчүн мен бул көз карашым абдан түз.
жана керек болсо атасында апасында атканы менен абдан сыйырмакты мындан да күчөдү. Сөз бул эми чечилип койду деп. Анын чечилип койгон нерсе анда баардыгында мисалы Замир Мырза пиарга барбай койсун, мисалы ошондо айта турган болсо, эч ким эч жака барбай коюп, мисалы сиздики деле азыр комментарий бере берсек болот. Эмнеге сиздин көпүрөгүңүз ачык деп сурай берсек болот. Бул жерден жөнөкөй эле көрүнүштү клип көрүнүп чыгарды деп эле провокация кылып эле өзү үчүн. Эми ал жерде чындыкты айтып атат. Сен азыр бизде эмне болду? Жана мында айтат эле, үйдүн кичүүсү болбосо иттин күчү болду деген. Азыр болсо кыз болуш кыйын болуп калды да көбү убакыттарда. Анткени жашоосун баардыгын эле чечип, ким чечет? Чөйрө чечет, оом чечет, ата-эне чечет да. А ошол маселени көзгө сайып көрсөтүп атат. Анан бул нерседе эч жаман нерсени барган. Себеп Чубак ажы деле айтып атат го, макул бул жерде азыр Чубак ажыны сыйлаган адамдар деп атса керек, ал айтып атпайбы? Күнүмдүк эле маселени көрсөтүп берди деп, чын эле күнүмдүк көрсөтүп маселени ырдап атпайбы? Аны эле биз көзүбүздү жумуп көргүбүз келбей аткан экен, биз улуубуз, биз укмушпуз, биз кыйынбыз деген үстүндө жүрөбүз да. Эми качанга чейин биз ошол ата бабабызды мен салып сыйлайм, бирок ошону карманып алып эле биз ошолор укмуш болгон дейбиз. Биз качан бир нерсе өзүбүз жаратабыз? Качан биз өзүбүз жаңылык киргизебиз? Качан биз өзүбүз кыйратабыз? Анан эле биз мондай атабыз берип аткан, мондай болушубуз керек деп эле жана сиз айткандай өзүңүз айттыңыз ба, карманып үйрөнүп атат, биз болсо турабыз бир жердечи баягы ушул жерде жок, биз ушул сактап калат, биз ушул болуш керек депчи. Эми айтканым баягы ата салттын мурасын баягы бурмалап бузуш дегенден эмесмин, бирок баардык нерсе баягы заманга турган керек да. Анан Зере деп айтканбыз, Зерени дагы бир жолу айткам. Зередей боло албагандар албайт. Зере бул Алланын сыймакка менин жүргөн, менин досторум үчүн да себеп ал көзгө сайып дагы көрсөтүп койду. Коомдо бул маселени бирден көрсөтүп койду. Бул маселени сиз дагы, мен дагы, мындай да турган Замир Мырза да тандап анткени күндө кыргыз коомчулугунда болуп жаткан нерселер. Же сиз айта аласыз, сиз айта албайсыз, мисалы көрүп жүрөсүз. Зордук зомбулук күндө болот, зордук зомбулук күндө кайталанат. Андан баардыгы эле баягы аялдар күнөө болуп калат. Шуның үчүн айтат элем баягы заман өзгөрүп атат. Аны айтабыз. Кыргызстан өлкө өзгөрүш керек, өлкө өзгөрүш керек дейсиз. Ким өзгөргөн билесиз? Айымдар билим болгон. Качан айымдар дүйнө таанып кенен болгон өзгөрүш. Туура билим бергиле анан кайякта сен Зеренин айтканын азыр жаңылык деп атасың да? Бул жаңылык жаратты деп. Мен сүйлөп турган. Жок, жаңылык жаратты го сенин моюнча Зере? Жаңылык жараткан үчүн сүйлөп атабыз да биз чогуу. Бул Зере жөнөкөй эле ырдын катарында мисалы эстрада ырчыларында болгондо, жөнөкөй эле ыр болгондо кийин Зерени азыр сен деле эртең жыламаш болуп чыганда жаңылык жарат сен дагы анда. Ошол деген нерсе мисалы ал айтып атат да. Зере жок, жаңылык ошо чечилип чыккан. Эгер Зере түшүндүрүп берип атат, ал жерде көрүп атасыз. Ал жерде 6-7 кыз турат. Жолдучан кыз турат. Ошол эле Европанын багы алган кыз турат, жөнөкөй кыз турат, баарын көргөзүп жатат да. Баарыбыз үчүн бирдей, биз бирдейбиз, тандоо баарыбыз үчүн. Ал жерде азыр Зере айткандай андай чыкпаса, ким сүйлөйт эле Зере жөнүндө? Зеренин ырын аудиосу чыкканда 2 ай мурун бөлүшкөн сонун экен деп. 2 ай мурун эч ким аны көргөн уккан эмес, клип чыккандан айтып калды. Бул дагы чоң эмне мында подача деп коет. Өзүн көрсөтүш үчүн ошо. Өзүн көрсөтүш эмес. Зеренин сүйлөгөн сөздөрү, Зеренин ыр жүгүртүүсү бул жердеги үчөөбүздү кошуп туруп кусайып таштап кетет. Себеби Зеренин дүйнө таанымы, Зеренин көз карашы, Зеренин билими баарыбыздан өзгөрүп атат. Кийин сүйлөшүп көрдүңүз. Эфирлерин көрүп көргүлө жерде. Ал эмне ойду карманат. Ал болсо жаш деп биз ушундай нерсе бар да. Кичүү болсо эле сен күчүүсүң, бечкасың, үмкасың, сен мындайсың. Ал эмес. Азыр болсо акыл жаштанды, асыл таштанды. Ошолардын азыр болсо ал дүйнө көпүрөгүндө болгон нерсени айтып, ал деле айтып, мен ошо феминисттик нерсени деле ойлобойм эле, маселени көтөрүп чыктым. Бул маселени айттым. Мен деле ошол маселе үчүн күйүп атам. Аны сиз айтканда жанагындай чыкпаса, сиз көрөт белеңиз, сизге сурайм. Ошол эле учурда биз билип атабыз, көпчүлүгү кыргыз коомчулугу сиз деле макул болосуз, ага каршы болушту, көптөгөн комментарийлер каршы болгондор болду. Ошол эле учурда жанагындай өзүн теңдүү, өз курактуу кыздар, ошол Зере курактуу, ошол кыздар баягы туура кылдың, ой, молодец деген баягы комментарийлерди угуп аттык да. Мындай караганда коомчулук деле ошол нерсеге даяр эмес деген. Бул мындай нерсе да, ошол даяр эмес деген нерсе бар да. Бирок качан даяр болот деген суроо пайда болот. Ушундай нерселер болбосо биз даяр эмеспиз да. Себеби бул жөнөкөй күнүмдүк нерсеге айланыш керек да. Биз ошол нерсени алып алган эметип атабыз. Бул маселени күндө эле айтуучу маселеде күндө болуп аткан нерсе. Анан колдогондор андай көп Зерени. Себеп дегенде азыр Зерени мисалы колдогон Instagram баракчасынан карасаң болот, же болбосо концертинде карасак болот. Зере аябай эле мындай көп эле адамдар колдойт.
себеби ал чындыкты биз айтып албаган нерсени айтып Зере менимче башка темада бирок ошол эле учурда биз айымдардын да иллегал күнөө болгондуктан айымдарга тиешелүү сөздөр болуп атпайбы бул жердечи, ошол себептүү баягы бирден бир ачык маселе мындай көрүнүш ошол болгондуктан ошону берип атам да. Эми сизге суроо Замир мырза, бул жазылган мыйзам жана жазылбаган мыйзамдар бар, туурабы бизде кыргыз элиндечи? Ошонун канткенде экөөнү тең бирдей баягы тизгиндеп алып кетсек болот. Мындай да жазылган мыйзам, жазылбаган мыйзам деген, жазылган мыйзам мен жана айтып кеткен Батуштан жазылып камууланган мыйзамдар, азыр бизде жогорку кеңеште кабыл алышып иштеп жаткан мыйзам көп ошол жактан келген. Биздин баш мыйзамыбыз дагы Венециянын мыйзамы ошол жактан келип бул жакка камууланган да. Мына ошолор бүгүн кыргыз элин ушундай бир абалга жеткизип аткан ушул мыйзамдар. А сиз айткан жанагы жазылбаган мыйзамдар, ал менен жазылган мыйзамдарды кандайдыр бир айкалыштырганга болот. Ал үчүн бул мыйзамдар ошол улут маселесин көтөрүп жүргөн адамдар, же болбосо ушул кыргыз элинде ошол жогорку кеңештин ичинде жанагы отурган депутаттар ошол кыргыздын менталитетин эске алып, ушул кыргыздын жашоо чөйрөсүн эске алып туруп, анан кийин бир ошону бир айкалыштырып туруп жазса, ошол мыйзам иштейт. Ошол үчүн бүгүн бир да мыйзам иштебейт Кыргызстанда. Бүт камалган мыйзамдар турат, ошон үчүн иштебейт да. Айкалыштырса болот, ушундай гана жол бар да. Башка жол жок. Ал үчүн коомдук талкууларды өткөрүш керек бир мыйзамдар жазарда. Баткенден баштап Ош, Жалал Абад, Талас бүт көлгө чейин кыдырып, элдердин кандай болот ушул мыйзамга мнениясы? Эртең күнү ушул мыйзам иштеп кетеби? А жазылбаган мыйзам эмне кереги бар? Мына азыр 400 канча деген мыйзам кабыл алынды, канча деген 18 миллион еврого чейин жумшалган. Эмне болду ушул мыйзам? Ал иштебей эле турбайбы? Кайра бир бааны оңдоп түзүүгө туура келип атат. Бүгүнкү аяттагы жүрүштү көрүп өзүңүз кандай жыйынтыкка келдиңиз? Мындан аркы кырчыгынын кадамы кандай болуш керек экен санооңуздар, мисалы, алымча, кошумча жазачу нерселер бар экен. Эмки жылы ушул күнү келгенде кандай иш-аракеттер жасайсыздар? Бүгүнкү көрүнүштү көрүп, мен мына чын айтайын, ондай нерсеге келдим. Дагы бир 5-10 жылдан кийин биз кырчыроо жашырынып, коркуп, жанагы плакаттарды алып көчөгө чыгабыз да, биздин укугубуз депчи. Тескерисинче болуп калат да. Булардан биз коркобуз. Анткени булар толуп кетет Кыргызстанда. Биз азчылыкты түзөбүз. Бир 30, 40, 50, 60 адам болушубуз мүмкүн. Дагы улут деген, кадасак үрпадат деген. Мына ошого баратабыз. Анан акырын жок болот. Мына ошол көрүнүш. Башка көрүнүш бар? Себеп дегенде бүгүнкү булардын кылып аткан Бишкек мэриясы колдоп атат, өкмөт колдоп атат, президент колдоп атат, премьер-министр колдоп атат, депутаттар колдоп атат, баары колдошуп атат. Бүгүнкү күнүчү. Анткени эмнеге колдоп атат? Анткени Америка жанагы Бакиевдин акчасын берем деди да, ошол үчүн колдоп атат. Аны муну өткүзбөсө, Бакиевдин акчасына келип атат. Мында ушундай чоң кызыкчылыктар бар. Ачык айтыш керек. Ошондой бир нерселер бар да. Бүгүн мен ойлойм, мына ак калпак дейп канча деген энелер, канча деген аталар, жашта кыздар филармониянын жанында чогулушту. 500 адам чогулду. Ошолор жүрүш кылабыз деди. Бизге уруксат берген жок. Жүрүш кылбайсыңар деди. Тиги Чүй проспектисинде жаппайсыңар, Алеманында кылбайсыңар деген бизге. Биз эмне кылдык? Аларды мажбурлап отуруп, алардын айтканын укпай отуруп жүрүш кылдык, бирок бизге тоскоолдук кыла алышкан жок. Мына бизге шарт түспөй койду. Боз үй тектик, тиги Ала Тоо аятында боз үйдү тектирбей койду. А ошол Бишкек мэриясы бүгүн буларга уруксат берип атат да. А сиз жана мен койдуңуз аяныч айтайын. Ошондой мен ойлоп калдым, жана Бишкек мэриясынын спикери жазып атпайбы бир жигитке, Сегизчибак Майрам менен деп. Мен ойлоп калдым, алардын арасында да бар экен мындайларчы. Алардын арасында да бар экен деп ойлодум да. Мына факты турат. Көрдүңүзбү? Демек, булар сүңгүп уже бийликтин ичине да кирип кеткен да. Өкмөттө да бар булардын адамдары, жогорку кеңеште да бар, президент аппаратында да бар, мэрия бардык жерде бар да булар. Бүттү уже. Жайып барат. Булардын адамдары деп атасыз, мырза. Бирок мен аябай өзүмдү бул азыр Замир мырзаны угуп отуруп өзүмдү аябай чоң, аябай дүйнөлүк деңгээлде адам катары сезип кеттим. Ошо Бакиевдин акчасынан бери кайтарып келип атканда. Бул жерде мен катышуучумун өзүм гана ачтым. Жок, эми мына сага түз тийген силерди тамаша кылып. Уюштуруучулар деп тамаша кылып атам сизге. Бул жерде баягы уюштуруучулар башка, Бишкек феминисттик тобу. Мен катышуучумун, сиздерди журналистер чакырганда сүйлөп келдим. Анан бул жерде Замир мырзанын аябай сөздөрүн угуп отуруп, аябай өкмөттө мыйзам болбойт, мыйзам туура эмес, тиги туура эмес, бул туура эмес деп аябай нааразы болуп аттым. Менде бир суроо бар да, ушул сиздер эмнеге ошол мыйзамдын чыгаруу жагына таасир эте албайсыңар? Ошол жакка эмнеге күрөшпөй атасыңар? Эмнеге ошол жакка мындай тилин үйрөтпөй, же болбосо аракет жок?
алыңар жеткендерге ушул кыздарды, алыңар жеткендерге ушул элдин ЛГБТ коомчулугу, алыңар жеткендерге ушул эле кыздардын машы деген суроо кылат да. Себеп сиз айтпадыңызбы жанагы Facebook баракчасына кыргыз балдар деле 40 жора 40 жора деп жазат. Ар кандай нерсе болот эми кечирип коюңуз. Жок, угуп атасыз дейм, угуп атасыз. Деген нерсе бар да, просто ушунун маселенин баары мыйзам тияктан келди, бияктан келди деп, Замир мырза, сиз барыңыз ошол жакка мыйзам чыгарып алган. Эмне сиздин мисалы ошол 40 жолдон ким кармап турат? Эч ким бул жолун тоспой эле. Ар бир адам өзү бара алат, мыйзамды көрсөтүп атат. Кыргыз жана болду, саясатка барган. Ошол мыйзамчы органдарда отуруп Сен асмандан түшкөндөй сүйлөп атасың. Жок, ошол нерсе бар, асмандан түшкөн эмес. Ошол жөнөкөй адамдар азыр бара албайт. Жөнөкөй адамдар азыр бара албайт. Жок, бара албайт да азыр. Сен бара аласың, сен бара албайсың. Мен бара албайм. Баарын акча чечип атат азыр. Эмне ошо бакчадан акча чечип атат? Сиздин жообуңуз мындай болуп атат да, биз анда мыйзам чыгаруу органдары мыйзамга таасир эте албайт экенбиз. Биздин алдыбыз эле жеткен эле ошол көчөгө чыккан кыздар, маш кылган кыздар экен. Сойкуханада кыздар экен, ЛГБТ коомчулук экен дегендер ойдогон турсуз да, ушул нерсени маселени айтып атасыз. Сиз моякта маселенин бар, мыйзамда деп басмында айтып атасыз да, сиздин көрүшүп атканыңыз бул жердеги жөнөкөй эле карапайым зорлук зомбулук көргөн кыздар болуп атпайбы? Ошон үчүн Замир мырзанын айтып атканда күрөшүүгө жараша реалдуу сунуштар болуш керек, чечүү жолдон көрсөтүш керек. Сиз айтып болбош керек деп эле болтурбаган шашасыз. Балардын маселесин угуп, мисалы да Замир мырза, алардын маселесин бүгүнкү мисалы аян ошол жерде Урукка Сариянын эстелигин алдында кыздар ыйлап атат да, зорлук зомбулук көргөнүн ачык айтып атат да. Ошону эмнеге угуп туруп сиз ошолор менен эмнеге чоң иштешпейсиз? Жок, ачык айтып атса, тиешелүү мамлекеттик органдарга эмнеге кайрылбайт алар? Жок, ошол Жок, эмнеге кайрылбайт? Кайрылган азыр эле ошо айтып атпайбы? Эмнеге кайрылбайт? Сиз алар органдар иштетиш керек алар. Кайрылган, мен айтам да, мага кайрылган. Жок, аянда барып атат да, мен чүрөктөйм, мен айтып атпайсызбы? Сиз барып туруп эле күнөөнүн мыйзам өкмөт дедиңиз. Аны күрөштүгүлөр менен күрөшөт. Сиз реалдуу кадамдарды баштаңыз. Реалдуу кадамдарды кылып, биз деген өкмөткө, жогорку кеңешке сунуштарды, мыйзамдарды жазып бердик. Бирок биздин мыйзамды кабыл албайт. Себептен ал мыйзамдын акчасы акча турат. Мисалы түшүндүрүп атам. Акча деп. Анын акчасы акча турат. Силер тараптан жазылган мыйзамдын баарында актасына акча бар. Мен мыйзам жазган адам эмесмин. Мен айтам, сени батышчыл көз караштагы адам деп Кандайча батышчыл көз караш, сразу эле батышчыл көз караш. Балким заманбап көз караш. Өзүбүз ушундай жумуштарыбыз. Болупту, сен эмес чыгасың, бейөкмөт уюмдар деп сөйлөчү, башка бейөкмөт уюмдар. Мыйзам жазган бейөкмөт уюмдар. Мыйзам жазган бейөкмөт сиз Замир мырза, ечип коюңуз, азыр ушул жерде токтойлу, мына мен сизге түшүндүрөм. Мыйзам жазган бул бейөкмөт уюмдар. Мыйзам жазган бул эл өкүлдөрү. Мыйзамды бул биз сиз экөөбүз шайлаган депутаттар. Сиз бул нерсени мыйзамдуу жоопкерчилик депутаттардан алыш керек. Сиз жазып ошону колдоп, ошол нерсени лоббировать этип деп айтат го. Ошону өкмөткө жогорку кеңешке ким алып? Жоруктар жөнүндө мисалы мыйзамдарды азыр өзгөртүүнү ким жазды? Ким жазды ошону? Депутаттар менен бирге депутаттар сурап атпайбы акча? Ким жазды? Өкмөт сурап атпайбы? Ким жазды ошону? Бүт бейөкмөт уюмдар жазды. Бейөкмөт Бүт сырттан каржыланган адамдар жазды, жараттар жазды. Бейөкмөт уюмдар. Болуптур, ошол жазып, анан жогорку кеңешке берип атат. Жок, сиз анда мындай берип атат да. Биз да ошол сыяктуу жазып жогорку кеңешке беребиз, бирок анын мыйзам аркасында акча жок болгон үчүн бул мыйзам өтпөйт. Алардын аркасында жана 17 анда ошолор менен күрөшпөйсүзбү? Эбир болгон үчүн ошону айтасыздар. Биз алар менен да, силер менен да, жанагы лоббист менен да күрөшөбүз. Келиңиздер, эми орток бир ойго келелик. Улан мырза, сизге ушул Facebook баракчасынан ушул кайрылуулар болуп атат, азыр мына жазып атышат бул жакачы. Улан мырза аймактарды көп кыдырып жүргөнсүз, буга чейин дагы кыздардын орду Оксфордто болушу керек деген сыяктуу постторду жазып чыккан эле дейт да. Өсүп келе жаткан кыздардын келечегин кандай элестетесиз Кыргызстанда? Өсүп келе жаткан Кыргызстандын кыздардын келечеги мен билимдүү десе эле бул диплом эмес. Билимдүү десе эле бул мектепти бүтүп койгон эмес. Дүйнө таанымы мындай өзүнүн көкүрөгү, башы мээси билимге толгон, дүйнө таанымы кенен. Аябай дүйнөлүк деңгээлде конкуренция түзө алган, ошол дүйнөлүк деңгээлде биздин укуктуулугубузду төрөй ала турган, тарбиялай ала турган кыздар көрдүм да. Бизде кандай болот? Азыр тескерисин анткени ал үйдө болуш керек, чыкпаш керек. Мен кабат элем. Алар билимдүү болуш керек, ошол жакта коомдо эркектер менен таймашып мүмкүнчүлүгү бар, маалымат айдын баарыбызга бирдей билимге ээ болуш керек. Жана айткан нерсе бул жөнөкөй эмес. Кыргыз кыздардын орду Кембридж, Оксфорд, Гарвардда болуш керек деген нерсе, булар канчалык кыргыз кыздар билимдүү болсо, канчалык эмнеден эмес, акылман болсо, канчалык аруу болсо, канчалык дүйнө таанымы кенен болсо, кыргыз жаштары, кыргыз балдары, кыргыз тукуму мыктыланат, өсөт. Биз качан аларды
кармап качан алып беките бергенде бизде да ошондой өзүнө оюн айта Бирок алат. азыркы ошо заманбап жашоодо жашап атабыз коомдо ошо кысым деп атабыз кайсы учурда бир мисал келтире аласызбы? Кысым болуп, мисал толтура айтып берейин. Мисалы сизге азыр турмушка турмучакты балким турмуш курманы куруп электирсиз, кулак меңизди жейт. Качан күйгө тийсиң? Көчөдө кетип бараткан аялдар качан турмушка чыгасың? Жигитиң барбы? Бүйөсүн токок чыгып келаткандар аялдар айтат. Адамдар баары айтат да, баары тагып келип, кызым барар жер күйөө, бала төлөш керек. Эмне бала төлөмөй калса 3 айдан кийин боюнда болсо бул нитоген экен, бул оорулук окшойт. Дейт. Анан ушундай нерселер бар да, болбосо анан кыз төрөп атса деле, дайым кыз төрөп атса, бул күйөөсүнө аялы сабайт да, кыз төрөп атса. Ушул нерсе эми кыргыздарга эле сиңип калган деп айтасыз. Бул эми кыргыздарга эле, жок, мындай бул дүйнөлүк, эгер дүйнөлүк деңгээлде сүйлөшө турган болсок, бул дүйнөнүн көп өлкөлөрдө маселелер бар. Бизден дагы артта калгандар бар. Бирок биз азыр Кыргызстан деңгээлинде сүйлөп атабыз. Кыргызстандын аймагында сүйлөп атабыз. Кыргызстандын аймагында бул кыздын тарбиялап кийин узатыш керек, күйөөгө бериш керек деген эле ойдо канат. Мен ойлойт элем, күйөөгө тийүү же аял алуу эмес, турмуш куруу болуш керек. Адам сүйүүсү менен, каалоосу менен, өзүн тандоосу менен ошол адамга бийлиги болуш керек. Улан мырза, ошол эле учурда чын эле убагында турмушка чыгып кет дегенди укпай турмушка чыкпай калсак, ал кайра келип бир көйгөй болуп атпайбы, туурабы? Чындап эле чыкпай калып атпайбы? Бул көйгөй мындай. Эмне десе карадал болуп кетиптир, сизге ошоңуздун караган жигиттер карабайт, ал 40ка чыгып кеткен, 30га чыгып кеткен айымды, туурабы? Ошол эле болуп Биз атпайбы? карабайт эмес, көбүбүз билимдүү, дүйнө таанымы кенен кыздарга кыргыз эркектери даа бара албайбыз. Күчтүү кыздардан коркобуз. Бул ачуу чындык да. Күчтүү кыздарга мамиле кылышыбыз келбейт. Себеп дегенде баардыгы чөйрө ушундай аялды башкарыш керек. Башкаруу деген бул адамды күч менен эмес, сен мындай кыл эмес, аны сүйүү менен, мамиле менен башкарыш керек. Акыл менен мындай биз менен мамиле кылыш керек да. Башкаруу десе гармония өзү башкарыш керек да адамды. Алдыда айтып аткан ошол 30да эмес аткан көбү билимдин карьеранын артынан кетип үй бүлө курбай калып, значит алар Убакыты жоктугунан эмес. Убакыт жоктугунан эмес, аларга татык берек жок. Коркобуз, мисалы азыр жаздым эле Гарвардда, Оксфорддо, Кембриджде окуп келген кызга Замир мырза дагы мен дагы мамиле кыла албаймын. Алардын көз карашы, дүйнө таануу билими совсем башка. Замир мырза, ушул эле учурда сизге суроодо чындап эле кыргыздын жигиттери ушундай Оксфорддо окуп келген, Гарвардда окуп келген кыздарга татыктуу эмессиздерби? Ушундай татыктуу жигиттер жокпу кыргызда? Татыктуу, татыксыз деген бул туура эмес деп ойлойм. Себеп дегенде баягы сүйүүнүн көзү сокку деп коет. Адам жүрөгү бири-бирин жаш көрүп сүйүп калса, бул ар кандай адамдар менен баш кошо берет. Бул жерде татыктуу, татыксыз маселе ал экинчи орунда турат деп ойлойм да. Ошо улан мырзанын өзүнүн ою бар дейм. Ага мен эч кандай айта албайм. Рахмат. Эми ушул биздин соңку суроом болсун, жыйынтыктоочу негизи эле эки мырза турасыздар, эки жагында экөөңүзгө деген ушул бир суроо. Негизи эле ошол кыргыздын айымы, аял заты сиздин өзүңүздүн көз карашыңызда, жеке пикириңизде кандай болушу керек? Ар кандай ой пикирди айттыңыздар, жантан бери мындай жакшы жагы, жаман жагы, ушул сиздин жеке оюңуз. Менин жеке оюм кызга 40 жылда тыюу деп кыргыз элдин айтып келген. Бул тыюу дегенде бул азыр улан мырза да башкача бир ойлоп айтышы мүмкүн. Тыюу дегенде бул башкача негизде айтылат. Бул ошо кыз баягы өзүнүн абийдигин сактап, өзүнүн улутун, элин уят кылбас үчүн, сертеңден бүгүнкү күндө канча деген кыздарыбыз башка өлкөлөрдө жүрүп, туура эмес жолдордон өтүп калган Кыргызстандын атынан сөз келип атпайбы? Ошондой болбош үчүн баягы ушундай мааниде ата эне кызын туура жолго тарбиялап келген да, тарбиялап келген. Мен бирок айтып аткан жокмун, баягы жолук салынгыла, үйдөн чыкпай отургула дегенге да деген жокмун. Туура азыркы заманга жараша кийинип, басып, окуп, билим алып, өнүгүп, кошуна өлкөлөргө барып актан билим алып, мүмкүн иштеп, ушундай иштерди кылса болот азыркы заманга жараша. Бирок ошондой болсо дагы, ошондой өзүнүн кыз экенин, ошо эртеңки күнү кыргыз улутуна, кыргыз элине сөз тийгизип албайын деген байыркы көкүрөгүндө болуш керек ошол кыздын. Анан кийин турмушка чыкканда дагы өзүнүн ата энесине сөз тийгизбегенге аракет кылыш керек. Себеп дегенде эртеңки күнү сөз тийип, ушул кызды деген жакшы тарбиялап атты ата энеси деп, ошондой болуш үчүн ошо урук тууганына, ошол элине, өзүнүн элине, кичи мекенине сөз тийбеш үчүн дагы ошол кыз келин болуп баргандан кийин ошондой бир туура мамилелерди кылыш керек да. Ошонун баарын ата эне тарбиялап үйрөтөт. Мына ошондой жолдор менен келсин, мен ойлойм, бул эч кандай баягы туура эмес деп айтуу мүмкүн эмес. Биз негизи кыргыздар, жана да айттым, азыр айттым, биз кыргыз айымдарын
апаларыбызды, эже карындаштарды баарын сыйлайбыз, урматтайбыз, бактайбыз. Себеп дегенде алар бир үйдүн куту, бир өлкөнүн куту. Аларсыз биздин жашоо элебиз мүмкүн эмес. Ушул эле суроо сизге уланыңызга. Кандай болуш керек? Айым сиздин. Мен кайрысыз кызга 40 жерден мүмкүнчүлүк. Себеби биз мүмкүнчүлүк издешибиз керек. Ал жерде тыйын десе биздики баягы башка бөк ал десе башка болуп кеткенбиз. Анткени баягы аларды биз чечишибиз керек. Биз чечебиз, биз билебиз дегендей болуп кетип атат. Андай эмес. Биз аларга билим барча мүмкүнчүлүк. Ошондо кыстырмада ошондо эркек менен айымдын укугу үй бүлөдө бирдей болуш керек. Албетте бирдей болуш керек. Себеп дегенде бул укук жагында бирдей болуш керек. Өзүлөрү кандай чечет бул адамдардын өзүнүн тандоосу үй бүлөдө кандай болот. Негизинен бул биз ошол мамлекет мыйзам гарант болуш керек, бул тең укуктуу болуш керек. Себеп дегенде адам болуп жүрүп жаралдыкпы, бул динибизге дагы, тилибизге дагы, рациябызга дагы, улутубузга дагы эч айырма болбош керек. Бул адам болуп жаралдык, адам болуп өтөбүз, адам болуп калыш керек. Ошондой. Анан бул жерде ошол мен айтат элем, бул жакта баардыгы көп азыр окусам көп жаман ойдо болуп атышат. Мен айтат элем, мен болгону мен дайым тең укуктуулук үчүн күрөшө берем. Себеп дегенде мен эч убакытта мен өзүм кыздарым болобу кийин болгондо мен ошол тең укуктуу, мыйзамдуу өлкөдө жашасын каалайм жана тилейм. Ошон үчүн күрөшөм. Себеп дегенде ал адам төрөлгөндөн кийин бул өзү тандаш керек да. Эмне болот экенин мен ошондой каалайт элем. Анан жана айтып атпайбы баягы өлкөдөн чыгып кетип жаманатты келтирип атат, мындай кылып атат деп. Чебим ошол маселени тереңине кире турган болсок, биз ага кимдер күнөө болот, дагы бир эркек күнөө көрүп калат деп, басында күнөө болуп атат да. Себеп Кыргызстанда сонун жашоону камсыздап койсок мурунтара, Кыргызстанды өнүктүрүп ийсек, ким чет мамлекетке барамак эле? Макул билимге барат деп айткан, азыр Россияда иштеп аткандар кимдер? Миграцияда иштеп аткандар айрылып атат. Кимдер кетип атат? Кыздар кетип атат. Эмне үчүн кетип атат? Алар күнөө жок. Биз ошол төш кабып аткан эркектер аны канча камсыздай албай койду, бага албай койду. Ошон үчүн мен айтайын деген дайым жазган нерселерим бар да, бул адам эркек дагы баардык жоопкерчиликти алып катабызды дагы билишибиз керек да. Мен дайым айтам, ушу кээ бир убакта биз акмак экенибизди далилдеп коет да. Ошон үчүн дайым кемчиликти катабызды дагы моюнга алган билишибиз керек. Анан мен дайым күрөшөм, дайым боло берем. Бул тең укуктуулук Кыргызстанда болуш керек. Качан тең укуктуу болбосо, бизде өлкө жана айтып аткандай каалоо салтыбыз башка турса деле биз жок болуп кетүүбүз мүмкүн да. Рахмат. Ушул түз эфирибиздин жыйынтыктап койсок, мен эки тарабында турган эки мырза тең жооп эле оюн алып келгенде ушул аял затын сыйлап, алардын тең укуктуулугун кандай болсо дагы ошол улутубуздун ар намысына сөз келтирбеш үчүн, шек келтирбеш үчүн, бирок ошол эле учурда кайра айымдардын өсүүсүнө, өнүгүүсүнө шарт түзүп берсе экен деген гана ойду айтты, билдирди деп ойлойм. Бардык айымдарды бүгүнкү убакыттан пайдаланып, ушул сиздерди майрамыңыздар менен деп дагы бир жолу куттуктоого уруксат этиңиздер жана сиздерди да майрамыңыздар менен куттуктайм. Саламатыңыздар. Бизди деген майрам куттуктайсыздар. Сиздердин да майрам, айымдардын майрамы болсо сиздердин да майрам. Антип бөлүнбөш керек. Мына жаңы эле тең укукта айтып атабыз, кайра бөлүп атабыз. Айзамир мырза. Келатсак Гарри токтотуп калып анан айтып атпайбы тиги. Түшкө чейин дейт, айымдардын майрамы дейт, силер түштөн кийин биздин майрамыбыз депчи. Рахмат. Рахмат.